Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча олимпиадалык курама командасы Токиого аттанды. Чоңчу каналынан 11 жаштагы баланын жансыз денеси табылды. Индиянын Харьян штатында суу астынан жер көтөрүлдү. Кытайдагы шаарды чаңдуу бороон каптап, эч нерсе көрүнбөй калды. Вице-мэр ырчы Самара Каримова жананын күйөөсү бараткан автоунаа кырсыкка кабылды. Бүгүн 27 июлда Кыргызстандын грек-рим күрөшү боюнча олимпиадалык курама командасы Токиого сапар алды. Балбандардын Манас эл аралык аэропортунан жаштар иши дене тарбия жана спорт агенттигинин өкүлдөрү, күрөш федерациясынын башчылары жана күйөрмандары узатышты. Грек-рим күрөшү боюнча курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев менен ага машыктыруучусу Улукбек Карачолоков жетектеп кетишти. Белгилей кетсек, биринчилерден болуп 1 августта саат 8:00 60 кг Жоломан Шаршенбеков килемге чыгат. Ал эми 2 августта 77 жана 97 кг салмакка чейинкилер арасында Акжол Махмудов жана Үзүр Жусупбеков өлкө намысын коргомокчу. 3 августта 87 кг салмак категориясында Атабек Азизбеков дүйнөнүн мыктылары менен күч сынашат. Аламүдүн районунун Көкчар айылындагы каналга 11 жаштагы бала агып кетти. Бул тууралуу ÖKMдин маалымат кызматы билдирди. Окуя кечээ 26 июлда саат 15:14 чамасында болгон. Баланы издөөгө 4 куткаруучу чыгып кеткен. Бирок сөөктү Лебединовка айылындагы Чоңчу каналынын жергиликтүү тургундары тапкан. Индиянын Харьян штатынын тургундары суу астынан жер көтөрүлгөн кызыктуу окуяга күбө болду. Маалымат булагы жазгандай, кадрды Жагат Вани аттуу жергиликтүү тургун өзүнүн Facebook баракчасында жарыялаган. Кадрда көрүнүп тургандай, жарака болгон жердин бир бөлүгү суу астынан капысынан эле көтөрүлгөн. Мындай табигый кубулуштун эмнеден болоору азырынча аныктала элек. Интернет колдонуучулары буга карата өздөрүнүн түрдүү божомолдорун айтып жатышат. Айрымдары тектоникалык активдүүлүктөн улам жер көтөрүлгөндүгүн айтышса, кээ бирлери мунун себеби метан затынын топуракка токтолушунан келип чыккан дешет. Асмандын дээрлик жартысын элегенде элес калтырган кум бороон Кытайдын Гансу провинциясын бир нече мүнөттөрдө эле басып алган. Окуяга күбө болгондор жаратылыштын бул кубулушун видеого тартып, социалдык тармактарга таратып жиберген. Кадрдагы көрүнүш киши коркутпай койбойт. Асмандын бетин бербей, уюлган кум менен чаң шаарды тез эле басып алган. Маалыматтарда анын 10 мүнөт ичинде калаанын бир топ аймагын каптаганы айтылат. Синхуа агенттиги жол кыймылы буулуп бир нече метрден кийин жол көрүнбөй калгандыгын жазган. Жаратылыштын бул кубулушунан адамдар жабыркаган эмес. Окумуштуулар мындай көрүнүштү күн абдан ысыгандыгынан пайда болгон бороон деп айтышат. 26 июлда таңкы саат 6:00 чамасында Toyota өлкөсүндөгү унаанын айдоочусу уктап кетип, жол четиндеги тосмону сүзүп алган. Алар Оштон Бишкекти көздөй бара жаткан. Милициянын маалыматы боюнча Самара Каримова жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Унаанын ичинде жалпы 5 жүргүнчү болгон. Алар ар кандай жаракаты менен Токтогул райондук ооруканасына жеткирилген. Айдоочу эч кандай жаракат алган эмес. Автоунааны ырчынын күйөөсү Асан Мансуров айдап бара жаткан. Буга чейин аталган кырсыктан Бишкектин вице-мэри Жамалбек Исраилов жаракат алгандыгы кабарланган эле. Маалыматты Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн өкүлү Айбек Сатыбалдиев тастыктады.